Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалайбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн жума, демек 21:30 чыгуучу Ислам бүгүн программасы. Сиз жана мен негизи эле бардык эле адамзаты үйгө конок келерде аябай даярдык көрүп даярданышат. Мына ошол сыяктуу эле жакынкы күндөрү биз ушул Аллахтын коногун тосуу бир жакшы орозо айы келип жатат. Бул орозого биз кандай даярданышыбыз керек? Мына ушул орозого биздин даярдыгыбыз барбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул боюнча маек курмакчыбыз. Биздин көрсөтүүбүзгө келген конок менен биргеликте. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда көрсөтүүбүзгө келген конокту тааныштырайын. Көрсөтүүбүздүн сыйлуу коногу Султаналы Ажы Гапуров, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахмат. Өзүңүз билесиз, жакында Рамазан келе жатат. Ар бир адам даярданып жатат болуш керек. Теле тармагында иштеп жатканыма 20 жылдан ашып атат да. Мына ушул учурда алгачкы жылдары эле ушул орозого даярдыгыңыз кандай деген суроону бергенде, баары айтышчу, ушул азык түлүктөрдү даярдап, камдап койдук. Дагы эмне деп айтат, иштердин баарын жайгаштырып койдук, буйруса даярбыз деп айтышчу. Бара-бара убакыт өтүп, бүгүнкү күндө орозого даярсызбы деген суроону бергенде, даярбыз. Буга чейин дагы 3-4 күндөп орозо кармадык. Анан албетте ошол бир аз азык түлүктөрдү камдап койдук деген дагы жооптор болуп атат да. Демек, бүгүнкү күндө адамдардын түшүнүгү, орозо боюнча түшүнүгү өстү, алдыга жылды десек болот. Ошентсе да келиңиз бүгүн ушул негизи эле орозого кандай даярдыктарды көрүү керек? Мына ушул туурасында сиз менен маек куралы. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулиллах. Албетте бүгүнгү касиеттүү Рамазан айын утурлап эфирге алып чыгып жаткан темаңыз аябай биздин коомго пайдалуу болсо керек деген үмүттөбүз. Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, мындан 15-20 жыл мурда биздин коомчулукта Рамазанга даярдык деген түшүнүк такыр башкача болчу. Биздин жараткан Аллахка, дүйнөнү жараткан Аллага көп шүгүрлөр, мактоолор болсун. Ошо биздин мамлекетибиздеги диний саясаттын түз жүрүп жаткандыгынан, ошонун ичинде мамлекеттеги дин жаатындагы биздин устаздардын, алымдарыбыздын эли журтубузга, коомчулугубузга туура так жакшы маалыматтарды жеткирип жаткандыгынын натыйжасы же мөмөсү десек болот. Бүгүнкү күндөгү коомчулук Рамазанга даярдык дегенде, сиз айткандай бир топ деңгээлдүү руханий бир түшүнүктөрдү түшүнүп калды десек туура болот да. Ошонун эле айланасында мына бүгүн Рамазанга даярдануу деген темадагы сөз кылсак, Рамазанга даярдануу албетте биз сөз кылгандай моралдык жана руханий жана материалдык жактан даярдыктар сөзсүз болуш керек. Ошону менен эле бирге биз Рамазанга мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ошол убактагы сахабалар мына Ражаб айы келгенде, эй Аллахым, бул Ражаб айыны биз үчүн мубарак кыл. Келген кийинки Шабан айыны биз үчүн мубарак, жакшы айлардан кылгын. Жана бизди ушу аман эсен Рамазан айына жеткиргин. Ушу денебизде жаныбыз бар абалда Рамазан айына жеткиргин деп дуа кылышкан экен да. Ошондуктан мына Шабан айы бул эгинди сепкен ай, Ражаб айы эгин сепкен ай, Шабан айыны аны өстүргөн ай, сугаруу ай. Ал эми Рамазан айы болсо, бул ошо түшүм жыйнай турган ай дейт. Бунун негизги өзөктүү маңызы эмнени түшүндүрөт? Бул Ражаб айынан баштап биз ошо ибадатка өзүбүздү чарлап, бир спорттун кесип ээси, биз спортсмен деле бир чоң турнирге жөнөгөндө ага алдын ала даярдана баштайт да. Ошондой эле биз дагы бул Рамазан айы бул Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрү үчүн өтө чоң немат десек жаңылышпайбыз да.
бул Рамазан айынын берекеси, мунун куту, мунун жакшылыгы, мунун ийгилиги, бул айдагы ибадаттардын сооптуу болуштугу, көп сооптор жазылыштыгы, кыскасын айтканда бардык тараптуу Рамазан айы бул Мухаммед алейхиссаламдын үммөттөрү үчүн өтө берекелүү, өтө күтө турган, мындай кызыгып күтө турган айлардан болот да. Ошондуктан албетте биз ушул Ражаб айынан баштап мына башыбызда турган бүтүп бараткан Шабан айларында көпчүлүк биздин замандаштарыбыз, коомубуздагы мусулмандар, дүйнө мусулмандары десек деле болот, ушу күн кээ бир өздөрүнө туура келген күндөрү нафил орозолорду кармап, өздөрүнү ибадатка чарлап, ошонун эле ичинде Рамазан жөнүндөгү түшүнүк маалыматтарды алып, мына коомдо Кудайга шүгүр көп мына ишканалар ушу Рамазан жөнүндө биздерге келип бир маалымат айтып берсеңиздер, биздин кызматкерлерге бир түшүнүк берсеңиздер, биз Рамазанга кантип даярданып барсак деген бул биз мындай чакыруулар болуп атат. Бул деле биз үчүн өтө кубанычтуу жакшы кабар да. Ал эми ошону менен бирге биз тамак аш жагын деле анча мынча турмуш тиричиликтеги үйдөгү жумуштарыбыздын деле оор кишини шаршата турган, кыйынчылык жарата турган оор иштерди ошо Рамазанга чейин бүтүрүп, ошо Рамазанда кичине бир колубузду бошотуп, убактыбыздын көбүрөөгүнү, жашообуздун көбүрөөгүнү Рамазан айындагы ибадатка, Аллага болгон байланышка арнасак, ошол биздин Рамазанга даярданып жаткандыгыбыз болуп эсептелет да. Рахмат. Аллах адамдын ниетине жана кылган амалына карайт демекчи. Орозо кармоодо дагы ниет биринчи орунда турат. Мына ушул орозо кармоодогу ниет туурасында да айтып берсеңиз. Рахмат, албетте бул бардык иштерде иннамал аъмалу бинния деп пайгамбарыбыз ушу бизге калтырган осуяттарынын эң башкы сөзү ушул ниет болуп эсептелет да. Бардык амалдарды аткаруу жөнүндө хадистер бар, бирок ошолордун дагы эң башкысы ниет турат. Ошон үчүн иннамал аъмалу бинния, бардык амалдар ниетке карап, ниетке жараша болот дейт да. Ал эми бул Рамазандагы ниет. Мына биз ушул Рамазан келе жатканда эле ниетибизди тууралап, мен ушул Рамазанда Аллах мени ушул Рамазанга жеткирип жатат, мен орозону кармаймын деп баштап бекем ниет кылыш керек, эрк коюш керек да киши. Анан кээ бир учурларда коомчулукта бар мындай кишилер, эми кармайт элем го, билбейм кандай болот, жумуштар деле бар эле деп өзүнүн ниетини заифтештирип, күчсүздөндүрүп алган учурлар бар да. Ошон үчүн мен иншалла 30 күн болобу, 29 күн болобу Рамазан айындагы орозону толук кармаймын. Кандай кыйынчылыктар болбосун, иншалла кармаймын деп ниет кылса, ошол кыйынчылыктарды Аллах Таалага жеңил кылып коет. Кыйынчылык болбой, ошо ниетинин шарапаты менен бул Рамазанды толук тутканга Алла Таала ошо ниет кылган кишиге тауфик, мүмкүнчүлүк берет да. Ошон үчүн албетте бүгүндөн баштап десек деле кеч болбойт. Бүгүндөн баштап мына бизди угуп жаткан жалпы мусулмандар, коомчулугубуз ниетин бекем кылып, анча мынча алыс сапарларга жүрүп калган учурлар болуп калат. Ошондайларды дагы Рамазандан кийинкиге пландаштырып, ушундай бир шарттарды түзүп, Рамазанга бекем ниет кылышса, иншалла Аллах өзү жеңил кылып, Рамазан айында берекелүү кылган болот. Ылайым эле ошол баарыбыздын ниетибиз кабыл болсун дейли, ишке ашсын деп айталы. Ниет боюнча суроо болуп калды. Биздин телекөрүүчүдөн ушул суроо берилген экен, ниет боюнча. Эртең менен уктап калсам, жарым саатка дейт, ниет кылып эле орозо кармай берсем өтөбү? Бул киши жарым саат кеч туруп калды. Эртең менен эгер орозо кармаган киши, бул өзү Рамазандын ичинде баштапкы эле ниет деле жарайт. Мына Рамазан келатат, мен ниет кылып, ошо Рамазан айыны кармаймын деген ниет деле жарайт. Ал эми эртең менен саарлыкка турамын деп ниет кылуу деле жатып аткандагысы жарайт. Анан кээ бир себептен улам уктап калып, учурунда тура албай, саарлыкты жей албай калган кишилер болсо, ал жарым саат өтөбү, 1 саат өтөбү, 4 саат өтөбү, уйкудан тургандан кийин бир чыны же бир аз суу ичип алып, жаап ниет кылып коеюн дебеш керек. Ошол ниет өзү жарай берет, ал орозо болуп эсептеле берет. Бирок кээ бир ушундай түшүнүк бар, бир
култум суу ичип болсо дагы саарлык кылгыла деген сөздү биздин коомчулук ушинтип түшүнүп алган, ниет кылганда бир култум болсо да суу ичиш керек экен деп түшүнүп калган да. Эгер убакыт өтүп кеткен болсо, канча убакыт өткөн болсо деле, ал кишилердин оозу жабылып калды. Бул башкы ниети. Андан кийин деле мен орозомун деп эле өзү көңүлүнөн ушинтип кармап күн батканга чейин жеткирип койсо, ошол күнкү орозосу орозо болуп эсептеле берет. Бул орозо айында ибадаттарды көп кылууга аракет кылышыбыз керек экен. Ибадаттар туурасында айтып кетсеңиз, Аллахка жаккан эң жакшы ибадат? Албетте, Рамазан айында бул ушундай берекелүү ай, шайтандар кишенделет. Бейиштердин эшиктери ачылып, тозоктордун эшиктери жабылат. Бул жыл 12 айдын бир эле Рамазан айында. Ушул айда Аллах Таала пенделерге ушунчалык мээримдүүлүгү, ушул Рамазан айында бардык шайтандар кишенделет экен. Бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат экен. Бул чоң немат. Ушундай күндөрдө кылынган ибадаттардын сооптору, албетте сүннөт, нафил ибадаттардын сообу фарз намазын аткаргандагыдай деңгээлде сооп берилет дейт. Ал эми фарз намаз, фарз ибадаттардын сообу ал 70 барабар, 70 фарзды аткаргандай деңгээлдеги сооп жазылат дейт да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда ошо биздин аалымдарыбыздын айтышы боюнча, ошо зекет берген, зекеттер фарз да. Ошо зекет берген кишилер, бул дүйнө жүзү боюнча бул мындай тастыкталган нерсе, ошо биздин байларыбыз, колунда бар кишилер зекетин чыгарган учурда ошо Рамазан айында чыгарышат да. Себеби ошо зекеттин фарздан деле кутулат. Ошону менен бирге ошо зекети 70 жолу зекет бергендей деңгээлдеги сооп көп жазылат. Ошондуктан албетте бул айдагы кылынган ибадаттардын сообу башка айларга караганда артыкчылык пайызы менен көп сооптор менен кошо жазылып берилет иншалла. Ошол 70 эсе жогору соопту эле ошол адам эгер күнөө иштерин кылса, ошончолук деңгээлде күнөө болуп эсептелет ошондой, же? Жок, эми бул сооп жагы. Күнөө болсо бул жөнүндө бир атайын неме жок, бирок күнөөнү ниеттенип туруп жасабай калган киши деле күнөөкөр болбойт. Эгер күнөөгө ниеттенип, ушул күнөөнү жасаймын деп атып, Аллахтын тагдыры ага буйрубай калышын жасабай калса, ага күнөө жазылбайт дегендей да. Анан кийин күнөөсү деле 70 барабарга ашып кетет дегенге мен азыр толук айтып бере албаймын, бирок сооп жагы, себеби бул айдагы ушундай касиеттин негизинде ушу күнөөдөн көп арылганга, өзү негизи ушу Рамазан айында күнөөлөр деле көп болбойт, себеби шайтандар кишенделип, инсандардын көңүлүнө бир мээримдүүлүк келип, инсандардын көңүлүнө бир боорукерлик келип, бирөөгө катык тийбей дегендей бир сезимдер ушул айда мындай коомдун арасында жакшы эле байкалат да бул нерсе. Ошондуктан күнөөдөн жасоо эмес, ойлонуп да койбогон жакшы да бул айдачы. Мисалы, адам пенде бир күнөө иш кылганда мен ушул шайтан азгырды деген сөздөрүн көп айтат да, же бирөөсү сени шайтан азгырды, жолдон чыгарды деп. Демек, орозо айында кылган күнөөлөр демек адамдын өзүнүн табиятынан же напсисинен келген бир кандайдыр бир терс көрүнүштү эсептөөгө болот экен да андай, Орозо ушул рухий жактан тазалануу менен бирге ушул медицинада дагы адам баласына пайдалуу экен. Азыр биз ушул сюжетке кезек берсек, андан кийин маегибизди улантабыз. Орозо деген сөз перс тилинен кирген. Арабчада саум же сыям деп аталат. Сөздүк маанисинде орозо кандайдыр бир нерседен оолак болуу, бир нерседен тыйылуу болуп эсептелет. Орозо кармаганда сырттан тамак аш келбей, организмдин күчү тамак сиңирүүгө эмес, иммунитетти көтөрүүгө, шлак, туздар менен азыктанууга өтүп, өзүн өзү тазалоо процесси жүрөт. Ал эми жүрөк кан тамыр ооруларына келсек, канда жакшы да жаман да холестерин бар. Жаман холестерин кан тамырларды бүтөп калып, жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот.
Орозо кармаганда жаман холестерин азайып, жакшысы көбөйүп, кан тамырлар өз кызматын жакшы аткара башташат. Инфаркт, инсульттун да алдын алат. Тамактын токтошу дагы организм үчүн бир чоң эс алууга жардам берет экен да. Тамактын токтошу бул организм үчүн ач калганда организм стресс, жеңил стресс болуп, организм өзүнүн күчүн ойготуп, ошо иммунитетти көтөрүүгө аябай чоң жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Ошондой эле көпчүлүк ооруларды мына изилдөөлөрдөн карап чыксак, мисалы үчүн бөйрөктөгү өттөгү таштардын болбой калышына ошо орозо туткан адамдарга, анан кийин боюну бүтпөгөн аялдардын мындай пролактин деген гормон ошолордо аябай көп болуп кетет экен. Изилдөөлөргө таянсак, ошо пролактинди орозо убагында ошол орозо кармаган жаш аялдардын канында пролактин 2-3 эсеге азайып кеткени байкалып, пролактин азайып кеткенден кийин ошо боюна бүтүшү, бала көрүшү ыктымалы дагы аябай жакшы экен. Эркектердин жыныстык жактан мындай изилдөөлөр болгон. Орозонун биринчи 10 күндүгүндө ал функция бир аз ылдый түшүп, орозо бүткөндөн кийин ал функция мындай как будто лечение алгандай болуп, жакшы өзүнүн функциясын аткарат экен. Анан кийин ашказан мындай язва деп коет, көпчүлүк ашказан оорулар, боор оорулар ач калуу менен бирге ошо организмди тазалоого аябай чоң мүмкүнчүлүк берет. Орозо организмдеги биоритмди машыктырат, ошону менен бирге иммунитетти көтөрүп, адамды жашартууга чоң өбөлгө түзөт. Ашказанга эртеден кечке чейин тамак кирбеген соң, организм тамак сиңирүү функциясынын ордуна башка милдетин, башкача айтканда денедеги бүткүл жаман илдеттерди чыгаруу, тазалануу функциясын ишке салат. Байыркы ойчул философ Сенека оорулардын санын билгеңер келеби, анда жеген тамагыңардын түрүн санагыла деп айткан болсо, ал эми көптөгөн дарыгерлер орозо учурундагы тамактан тыйылуу көптөгөн дартка даба болот деп айтышат. Демек, орозо кайсыл ооруларга шыпа жана алдын алат. Гастрит, ашказан жарасы, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары, кан тамырлардын атеросклерозу, депрессия, стресс, аллергия, бронхиалдык астма, тери оорулары, псориаз, нейродермит, экзема, ар кандай инфекциялар, тукумсуздук, рак оорулары, мастопатия, миома, эндометриоз. Ошондой эле орозо адамды жашартат, эрте картаюунун алдын алат. Сиздер Ислам бүгүн программасын көрүп жатасыздар. Демек, жогоруда көргөндөй, орозо бир гана руханий жактан адамды өзгөртүп тазалабастан, ошондой эле медициналык жактан биздин организмге дагы өтө пайдасы чоң экен. Биздин көрсөтүүбүздүн коногун дагы бир ирет сиздерге тааныштырып кетейин. Султаналы Ажы Гапуров, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси. Эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүндө ошол телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар эле. Суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылалы. 12 жаштамын, орозо кармаганга мүмкүнчүлүгүм жок. Орозо каза болобу? Албетте, бул 12 жаштагы негизи шариятта уул балдар 12 жаштан деп айтышат, айтабыз. Анан 12 жаштан мүмкүнчүлүк болбосо 13 жаштан кармап кетсе деле, азыркы балдардын өсүү темпине жараша ошо 13 жаштан десек деле туура болот да. 13-14 жаштан баштап орозо кармап кетсе болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошо 12 жашта деле аз-маз орозо кармап, өзүнү көндүрүп баштап койгон, даярданып койгон, бул кийинки жылкыга бир жакшы фундамент болуп берет да. 12 жашта болсо, ал кийин каза кылбай эле 13 жашынан баштап толук кармап кетсе боло берет. Этикаф туурасында маалымат берсеңиздер деген суроо берген экен. Албетте, этикаф деген бул өзүн ибадатка багыштоо, толук бойдон дүнүйөнүн турмуштук бир алаксыбай турмуштук муктаждыктарга же жашоонун бир кызыгыга батпай, өзүн толук бойдон ошо ибадатка багыштоо, бул этикаф болуп эсептелет. Этикафтын шарттары, ал сөзсүз мечитте отуруш керек.
мечитте, ошол түнү дагы мечитте калып, айрыкча Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө этикафка отуруу бул көптөгөн жакшылыктардын ээси болууга мүмкүнчүлүк берет. Ошо этикафка отурган киши ошо мечитте ибадат менен, Алланы зикир кылуу менен, Куран окуу менен, намаз окуу менен, анын үстүнө өзү орозо болот, ушундай бир ибадаттар менен күнүн өткөргөнгө аракеттениш керек. Анан мен этикафка кирдим эле деп мечитке сотканы алып кирип алып, анан Facebook, WhatsApp, Instagram менен алек болуш болбойт. Ал мечиттин ичинде өзү дүнүйө сөздөрүн, дүйнөгө байланышы бар иштерди жасоого туура келбейт. Этикаф учурунда таптакыр эле телефондорду дагы такыр өчүрүп, аманчылыгың, тынччылыгыңды эле билип турсаң, үй бүлөң, сен ошо мечитте экениңди билип турса, көбүрөөк ибадат менен болуу этикаф. Ошо 10 күнгө ниет кылып, этикафка кирген киши ошо мечиттен чыкпай, эми муктаждыктар үчүн, даарат үчүн гана чыгышка мүмкүнчүлүк берилет да. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаттары болсун, ооз ачканга шашылып, саарлыкты бир аз артка жылдыруу үммөтүм үчүн эң жакшы деп айткан экен. Мунун сыры эмнеде? Албетте пайгамбарыбыздын ушунду сиз айткан сөздү тастыктаган хадиси бар. Силер саарлыкты бир аз кечиктирип, саарлык кылгыла, ал эми ооз ачканда шашылып дегенде эми күн батканда эле. Бизде адатта күн батып отуруп, мынтип караңгылатып, ирешире болуп, анан кийин ооз ачканга коомчулугубуз бир аз көнө түшкөн. Бирок негизин алганда саарлыкты кечиктиргиле дегенде түндүн жарымында эле саарлык кылып алайын деп 12-1 төгөрөгүндө эле саарлыкты кылып, анан саарлык бүткөнгө чейин дагы 1 саат 2 саат убакыт болгонго караганда, ошо эми убакыт бүтүп аткан 5 мүнөт 10 мүнөт мына убакыт, таң атышына убакыт жетип калган учурларда оозду жапкан, ошого пайгамбарыбыз буйруган да. Ал эми ифтар кылганда деле күн отурганда өзү орозонун шарты таң аткандан күн батканга чейин да. Күн батты, оозду ачыш керек да. Ошо пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү ошондой. Кээ бир учурларда кээ бир кишилерибиз азыр 1 сааттан кийин кайрадан туруп саарлык кылып отурбай, биротоло оозумду жаап эле жата калайын деген учурлар деле болуп калат да. Ошондуктан мүмкүн ошодо өзү береке бар. Ошо сиз күтүп аткан 1 саатта береке бар. Ошо 1 саатта сиздин бир култум ичкен сууңуз 1 саат илгерки курсаңызды жакшы тойгозгонуңузга караганда берекелүүрөөк болот да. Ошон үчүн ошо сухурду бир аз кечеңдетип, ал эми ифтарды эртерээк ифтар кылышка пайгамбарыбыз буйруган. Телекөрүүчүнүн дагы бир суроосу, даарат учурунда оозго суу кирип кетет, орозо бузулбайбы деген суроо. Албетте, даарат учурунда оозго суу кирет өзү. Оозго суу алышыбыз керек да, себеби дааратта оозду чайкашыбыз керек. Бирок ошол оозго кирген нерсе бул көңдөйгө кетпеш керек. Качан гана ооз ачылат, качан биз оозубуз аркылуу көңдөйгө, ашказанга, кекиртектен ылдый ошо нерсе өткөндө, ал суу болобу, тамак аш болобу, тыйын болобу, кээ бир учурда эми бир кокустук болуп, бир тыйынды жутуп берген учурлар деле болуп калат. Ал жегенге эч кандай нерсе азык эмес, бирок ал ошо көңдөйгө, ашказанга карап өтсө, ошол оозду ачып коет да. Ошондуктан ооз ачуунун ачылып калыш себептериге ошо кекиртектен ылдый өтүш керек. Ал эми дааратта ооз чайкаганда оозго суу алып кайраны таштап атканыбыз, ал оозду ачты деп эсептелбейт. Бирок мүмкүнчүлүк болушунча ошо дааратта ооз чайкоону биз гаргара, анан замзама деп экиге бөлөбүз да, мынтип эле ооз чайкайбыз, анан тамагыбызды дагы чайкайбыз. Ошо тамакты чайкаганды ошо даарат учурунда абайлаш керек да. Себеби ошо көңдөйгө карап суу кетип калыш коркунучу бар. Ошон үчүн ошо тамак чайкаганды абайлап, берки ооз чайкаганды кенен эле оозубузду чайкап даарат алганга боло берет. Жашообузда кокустуктар көп болушу мүмкүн. Мисалы, бир кокустук болуп, адам эстен танган учурда, эгер ал ошол адам орозо болгон болсо, суу ичирүү кандай болот? Суу ичирген адам күнөөкөр болуп калбайбы, же тиги адамдын ооз ачылып калбайбы дегендей орозодо? Албетте, бул үчтөн кетүү менен дааратта сынат. Анан
орозолуу киши ал мүмкүн орозолуу киши экенин билип турсак деле үчтөн кетип эгер андай абалга барып калса биз ага суу чачып же суу берип аны өзүнө келтиргенге жардам беришибиз керек. Анын оозу ачылып калса ал орозосу үчүн бир күн эле каза кылат. Ага мындай 60 күн орозо кармап берүү деген штрафной берилбейт. Ошон үчүн Кудай сактасын, кээде ушундай учур болуп калса, бул орозо эле оозуга суу жөнөткөнгө болбойт деп карап турсак, ал өмүр менен коштошуп калуу коркунучу бар. Ошон үчүн ага суу ичирип койсок деле болот, суу чачып деле ага жардам кылсак, анын зыяны жок. Эми Рамазан айында умра ибадатын кылуу боюнча дагы айтып берсеңиз. Албетте, биз жокоруда айтылгандай эле сөзүбүздүн башында айттык, бул Рамазан айындагы ибадаттардын сообу көп жазылат. Умра ибадаты деле бул фарз эмес, бул нафил ибадат болуп эсептелет, бул ыктыярдуу ибадат болуп эсептелет. Ошондуктан биз айткандай сүннөт ибадаттар, нафил ибадаттарга фарз ибадатты аткаргандай сооп жазылат. Фарз ибадатын аткарган кишиге 70 фарзды аткаргандай сооп жазылат дегендей, ошо умра ибадатыны кылганда деле ошо фарздын деңгээлидеги сооптор жазылат да. Анын үстүнө Рамазан айындагы умра бир өзгөчө умра болот. Кудайдын ушундай бир берекеси жааган учурда Аллага дагыныраак, жакыныраак болуп, жана Кудай Таалам өзү бизди орозого фарз кылган аятында силер таквараак болушуңар үчүн, Кудайдан коркууңар көбүрөөк болушу үчүн силерге Рамазандагы орозону тутуу фарз кылынды дегендей, ошо биздин ошо кылган ибадатыбызда таквабыз дагы бекемирээк болот. Умра кылганда андан дагы жакшыраак, нур үстүгө нур болот да. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошо Рамазанда ошо умра амалын жасаса деле ошо фарз орозону аткаргандай сооп берилет. Бирок ушундай экен деп фарздан кутулуп калдым деген маселе эмес. Рахмат. Бүгүнкү күндө телегөрүүчү суроо берген экен, орозодо кан алдырса болобу деп. Өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө хиджама, анан сүлүк менен кан алдыруу аябай эле эл арасында көп жайылып кетти. Бул учурда орозодо кан алдырса болобу? Негизи орозодо кан алдырса болот. Муну менен ооз ачылбайт. Бирок бир жагы бар, кан алдырганда киши бошошот. Организм мындай алсыздайт. Анан орозо учурунда ошол алсыздыкка эрки жетпей, күчү жетпей калып, суу ичип алуу же тамак ичип алуу муктаждыгы пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошо кан алдыруу маселелерин дагы орозого чейин же орозодон кийинге калтыруу же ооз ачылган учурда, кеч ооз ачык болгон учурларда аткаруу жакшы жөрөлгө болот да. Ал эми негизи хижама кылуу, кан алдыруу менен ооз ачылып калат деген коркунуч жок. Бир жигитибиз орозо айында үйлөнсө болобу деген суроосун берген экен. Өзү негизи орозо айында, башка айларда, анан коомдо айрыкча түштүк жактарда сапар айда үйлөнсө болбойт экен, 2 айттын ортосунда болбойт экен дегендей сөздөр бар. Андай чектөө жок. Кайсы эле учурда болсо үйлөнсө болот. Орозо айында деле үйлөнсө болот, бирок ошо үйлөндү дегенде биз албетте салтка айланган бир чоң той берүү деген биздин аземибиз бар да. Анан элдин баары орозо болуп атса, анан ал ресторанда той берип атса, бул уят иш. Шариятка дагы жаман көрүнүш, коомго дагы жаман көрүнүш. Бирок тоюн бербей эле үйлөнүү дегенде биз никени эле түшүнсөк, никелешип алса болобу деген маселени түшүрсөк, ал болот. Бирок албетте ооз ачкан убакыттарда ихсан кылып, элге жарыялоо жагын ифтар убагына туураласа боло берет. Мисалы көпчүлүгүнүн ата энелери баягы атеисттик көз карашта о дүйнөгө сапар алышкан дегендей, ошол көпчүлүгү ошол ата энем орозо кармабай өтүп кетти, ошолордун сообун ошолорго арнап орозо кармасам болобу, анда менин өзүм орозом кандай болот деген суроолорду көп беришет да. Буга сиз кандай жооп берет элеңиз? Албетте биз ата энелерибиз үчүн орозо кармашыбыз мүмкүн, намаз окушубуз мүмкүн, бир мектеп салып, же мечит салып, же көпүрө жол салып, ошонун соопторуну өтүп кеткен ата энелерибиздин рухуна багышташыбыз мүмкүн. Ал боло турган нерсе. Ал эми
орозо айындагы орозону мен бул орозону атам үчүн кармап берейин же апам үчүн кармап берейин деген маселе болбойт. Ал себеби өзү үчүн фарз болуп турат. Рамазан айындагы фарз орозолорду ар ким өзү үчүн кармайт, атасы же апасы үчүн кармабайт. Ал эми Рамазандан сырткары убактагы нафил орозолорду атасы үчүн, апасы үчүн нафил орозо, ыктыярдуу орозолорду кайсы эле убакытта болсо кармаса болот. Анан ушул нафил сүннөт орозолор боюнча пайгамбарыбыздын дагы көрсөтмөлөрү бар. Пайгамбарыбыз орозо кармабаган ай өткөн эмес экен да. Ай сайын 3 күн орозо кармачу экен. Болгондо дагы ошо айдын ортосу болгон 13-чү, 14-чү, 15-чи ай толгон убакыттарда ай сайын пайгамбарыбыз орозо кармап жүргөн. Андан сырткары мына дүйшөмбү күн, бейшемби күндөрү бир жумага 2 күн орозо кармоо дагы бул жакшы адат. Ошол нафил орозолорду өтүп кеткен ошо атеист болуп өтөбү же мусулман эле болуп жүрүп өтөбү, ошо ата-энелер үчүн арнап ошолорго сообу жетсин, ошолорго деп кармаса, бул жакшы көрүнүш болот. Негизи эле орозонун түрлөрү боюнча айтып кетсеңиз, парыз орозолор баягы ошол орозо убагында кармалбай калган ошо каза орозолор деле парыз болуп эсептелет. Андан сырткары кошумча бул нафил орозо жана Назир орозо болот. Нафил орозо болот. Анан назир орозо болот. Анан фарз орозо болот. Фарз орозо казасы деле ал фарздын казасы болуп эсептелет. Нафил орозо бул ыктыярдуу түрдөгү орозо болуп эсептелет. Биз жогоруда айтып өткөндөй, жумасына бир жолу дүйшөмбү күн же бейшемби күн же дүйшөмбү бейшемби күн же бир айга 3 күн дегендей орозо кармаса, булар баары нафил орозо. Ал эми назир орозо деген бул назир кылат. Мисалы үчүн Аллахтан тилек кылып, ошону назир деген бул мусулмандардын жакшы сыпаты. Аллах Тааланын Куранда аяты деле бар. Ошо назирге бекем туруу боюнчачы. Назир деген маселе бул мисалы ниет кылат. Эгер Аллах Таалам мага бир уул бала бергенде, мен 10 күн орозо кармайт элем Алланын жолуга. Же бир моундай чоң салынып аткан элитный үйлөрдөн бир 2 комнатка Кудайым жеткиргенде, мага мүмкүнчүлүк тавфик берип, ошондо мен Алланын жолуга деп 3 күн орозо кармайт элем деп ошентип ниет кылып айтып назир кылган болсо, бул кас кылган болсо, Кудай Таалам ошого жеткирген учурда, бүгүн мына балалуу болсо, же болбосо ошо үйгө жетсе, же бир унаа алган болсо, эгер назир кылган болсо, ошону аткаруу ага важип болуп калат. Эгер аткарбаса күнөөкөр болуп калат. Аллах Тааламдын жардамы менен ошол назир кылган нерсесин Аллах жеткирген болсо, жанагы айткан 3 күндүк же 10 күн орозону кармап берүү анын мойнуна важип болуп, ал назир орозо кармаган болуп эсептелет да. Анан кийин бул нерсени кээ бир учурларда ойлоп калбаш керек, 3 күн кармап бериш керек экен, үй алганда сөзсүз, же балалуу болгондо сөзсүз деген маселе жок. Ал киши балалуу болгонго чейин же үй алганга чейин назир кылып, оозунан ошол сөздү өзүгө кас кылып айтат. Ошону менен гана ал назир болуп эсептелет да. Ал эми орозонун каза орозолорду кармоо, албетте бул каза кылбаш керек мусулман киши. Анан кээ бир учурларда Аллах Таала буга бизге мүмкүнчүлүк берген, катуу ооруп калуу мүмкүн шарты менен, же болбосо алыска сапарга мусафир болуп калуу шарты менен, ушундай маселелер, же аялдар айыз нифас учурлары болуп калган учурлардагы орозолор каза болот, кийин тутуп берүү бул казаны толукталды деген маселе болот. Кээ бир учурларда биздин ушул мусулман бир туугандарыбыз сапарга чыкканда оозду ачыш керек экен деп толук бойдон ачып алган учурлар болот. Эгер сапар машакаттуу болбосо, жеңил болсо, азыр эми бүт унааларда жүрөт, же самолетто жүрөт, анчалык оорчулук деле, кыйынчылык деле жок. Эгер оор келбесе, Рамазандын ичиндеги орозо менен кийин казан орозо, башка айлардагы орозонун дагы айырмасы бар да. Ошон үчүн ушу Рамазандын ичиндеги бир күндү болсо дагы текке кетирбей орозо кармалганы жакшыраак болот. Биз азыр орозо кармагандар үчүн жакшы бир маалымат айтып жатабыз да. Эми кимдер мына ушул орозо кармаганга болбойт? Албетте, орозо кармаганга болбойт, ким болбойт? Биринчиден, жашы өтүп калган карыя, аксакал апалар, аксакалдар болсо, орозо кармаш мүмкүнчүлүк жок болуп калат. 90 жаш, 95 жаш болуп калганда, эгер ошо орозо кармоодун себебинен анын ооруу күчөйүп кете турган бир оорулар болуп калса,
ошо врачтар тарабынан атайын айтылса ошол. Анан кичкене менин ашказанымда кичине оорум бар эле деп бир өзүдөн өзү чечим чыгаруу эмес, врачка кайрылып көрүш керек. Эгер ооруп аткан кишилер мен орозо кармасам кандай дейсиз деп. Эгер врач уруксат берип атса, ал кармаш керек. Анан ошол врачтар жок, сиз орозо кармасаңыз болбойт деп алар чечим берсе, ошонун себебинен ал орозосун токтотуп турушу мүмкүн. Андан кийин ошол жана биз айтып өткөн аялдар, бирок алар деле баары казасын кылышат, жокоруда айткан кишилер деле баары казасын кылышат. Орозо карылыктан, катуу оорудан, анан аялдарга ошо үзүрлүү болуп калган учурда, ошол эле учурда орозону токтотуп туруу буйрулат. Калган кишилердин бардыгыга орозо кармоо Рамазан айындагы милдеттүү түрдө фарз болуп эсептелет. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып калды. Ушул көрсөтүүнүн аягында телекөрүүчүбүздүн дагы бир суроосу бар экен. Кыска нуска жооп берип койсоңуз. Бул жерде кайсы бул суроо айтылыптыр. Ражап айындагы орозонун сообу кандай дедиңиз? Көрсөтүүбүздүн башында айтып кеттиңиз. Кыска жооп берип койсоңуз, анан көрсөтүүбүздү. Албетте, Ражап айындагы орозо деле бул жакшы айлардан болуп, сооптуу орозо, бирок нафил орозо, ал фарз эмес, милдеттүү эмес. Каалоочу кишилер ушул Ражап айындагы орозону кармаса болот. Ал эми аялдар болсо, эгер Ражап айы болобу же ай сайын кармаган орозосу, нафил орозосу болобу, сөзсүз түрдө күйөөсүнүн уруксаты менен нафил орозолорду кармашат. Туура айттыңыз. Кийинки нафил орозолор сөзсүз түрдө жолдошунун күйөөсүнүн уруксаты керек экен. Рахмат сизге, бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип жакшы маек куруп бердиңиз. Буюрса дагы орозо айындагы бир ай болуучу көрсөтүүдө да жолугушабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Султаналы Ажи Гапуров, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси болду. Ашказанга кирген тамактын баары албетте адам баласы үчүн түрдүү оорулардын пайда болуусуна алып келет экен. Ал эми орозо айында мына ошол пайда болгон оорулардан айыгууга эң чоң өбөлгү экен. Андыктан бүгүндөн баштап орозо кармоого ниет кылып даярдана беришибиз керек экен. Бул руханий жактан тазалануу жана албетте көрсөтүүбүздө айткандай, кайсы бир ишиңиз болсо, ошол иштердин баарын бүтүрүүгө аракет кылабыз. Эч качан оорубаңыздар. Буйруса сиздер менен эми Рамазан айында жолугушат экенбиз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.